Мен трансформация мәселесін көтерейін дедім. Бақыт Ергешев, сіз жооп берсеңиз керек. Мына бүгүнкү күндө көп жерлер трансформация болбой, ошол эле убакта ошо социалдык объектилер курулбай атат деп айтсам болот да. Бүгүнкү күндө көптөгөн айыл өкмөт башчылары, башка кызматкерлер ушул өкмөттүн эшигин каккылап жүрөт. Бизге чейин келип атышат. Айлап, жылдап трансформация болбой атат. Ким жооп берет? Бакыт Ергешев. Мен жооп берем. Кайсы айыл өкмөт? Кайсы айыл өкмөт? Акташ айыл өкмөтү, Кара Суу району. Төлөкөн айыл өкмөтү. Төлөкөн айыл өкмөтүнүн бир документи ошол МЧСте, Гостройдо кармалып атат. Же себебин айтпайсыңар? Акташ айыл өкмөтү сизге кире албай жүргөн. Азыр башка дагы менин коллегаларым айтты, ушул трансформация маселеси өтө кечиң. Трансформация маселеси боюнча, эгерде өндүрүшкө болсо проблема жок, дароо беребиз. Эгерде айдоо суга жери болсо, ИЖСке үй курганга, ага биз мораторий бар. Дагы бир адрес жазып коюңуз. Мада айыл өкмөтүндө Кыргызчек айылында бала бакчанын орду 1 жылдан бери трансформация болбой турат. Мада айыл өкмөт. 2-3 жолу документтерди айттыңар, алардын баарын жеткирип беришти. Бүгүнкү күнгө чейин жылбай атат. Азыр министр дагы жооп берип койсунчу, кошумча дагы. Жооп берип койсун. Мурбек Карыевич, азыркы сиз айтып аткан адрестердеги трансформациянын документтери адегенде келгенде жеринде толукталып келбей атат да. Бул эми жакшы болду бул маселени көтөргөнүңүз. Эми айыл өкмөттөрдү угатса керек. Документтер биринчи демилгеленет айыл өкмөттө. Билесиз сиз аны баарын жакшы. Айыл өкмөтүндө, райондо, анан областтагы даярдала турган документтер толук келбей, анан кайра жиберүүгө туура келип атат. Туура болбосо айтыңыздар. Алар толуктап келген мен билгенден. Ошо азыркы 3 адрес боюнча мага жооп берип койсоңуздар. Азыр мына жыйындын кечкиче мен жооп берем. Азыр мен мага берет маалыматты азыр. Рахмат. Кийинки суроом мектептер боюнча бир немеге токтолдукпу? Бакыт Ергешевич. Или дагы эле 4-5 миллиардты бөлүп туруп капиталовложение таламай кыла беребизби? Ким тилеп өтсө, премьер-министрге, ким министр менен жакшы болсо, ошолордун объектилери өтүп кете береби? Бир мындай неме керек да. Стандарт кайсы жерге зарыл керек. Министр образования болгондо айтып сурайт элем. Ошол сөзсүз аралашыш керек. Ал аралашпай эле, ал бир четте калып эле калып кетип атат. Мен жооп берейин. Жооп бериң. Методика барбы? Методика бар. Буга чейин деле методика иштеп келе аткан. Ошо эң биринчи кезекте ошо завершающий объекттер, анын процентовкасы бар. Биз азыр айтып атабыз, ошо 70%дан бийигирээк биринчи кезекте бүтүрүшүбүз керек дегенчи. Тизмеге кирип, уланып бүтүргөнгө. Авариялык мектептер бүтөбү, бүтпөйбү быйыл? Бүтөт, алар да бүтөт. Араб фондторунан акча келет, ошолорго дагы бир мектептердин тизмелерин берген элек. Ошол эч кыймылсыз болуп калды, эмне болду? Араб фондорунан келе турган акчалар боюнча ким жооп берет? Эмне үчүн келбей калды? Министр жооп берсеңиз, каржы министри. Барбы ошол акчалар келип атабы, келбей атабы? Бул фонд бюджетке эч кандай тиешеси жок, ошон үчүн бизде мындай маалымат жок. Урматтуу финансы министри, сиз буларды билишиңиз керек да. Биз Араб фондуна дагы бул жака да берип коюш мүмкүн да. Ошон үчүн сиз күрсө болушуңуз керек да бул нерсеге. Азыр мектептер курулуп атат дейт. Кийинкиге дагы тизмени бердик дейт. Ошого буга күрсө болуңуз.